Кутманды кечиңиздер мен айымдар жана мырзалар. Эфирде сиздер менен кайрадан кечки Бишкек көрсөтүүсү кызматыңыздарда мен Ганият Жыргалбеков. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыдагы жарым саатты биз менен чогуу өткөрүңүздөр. Жана ушундай эле бүгүнкү студиябыздын коноктору десем туура болбой калат го. Биринчи конок өзгөчө конок деп айтсам болот. Урматтуу көрүүчүлөр, улуу кишиден сөз башта дейт. Биринчи улуулардан тааныштырып баштайын. Албетте Насипбек Мусаев байкебиз жана ошондой эле Насипбек байкебиздин баласы Нурлан Насип конокто. Кол чалып койсоңуз. Насип ата, сизди байке деп жаш көрүнсөңүз байке деп алдым да, ошон үчүн студиядан көргөнүзгө өтө кубанычтабыз. Буга чейин эч жерге чыккан жокмун деп калдыңыз. Дегеле кандай экен студияда? Жакшы, абдан жакшы. Силерди көргөндөн маңай абдан жакшы болуп турат. Көбүнчө сени көргөндөн кийин. Жакшы. Нурлан мырза, биринчиден жакында биздин эфирибиз жаңы чыгып баштады. Үйлөнүңүз, куш болуңуз бекем болсун дегендей. Үй бүлөлүк жашоо кандай экен? Жалпы ушу кечки Бишкек көрүүсүн бардыгына көрүп аткан көрөрмандарга чоң салам. Үйлөнгөндөн кийин эми жолугатабыз, бар эфир менен. Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы, өзүнүн ордунда акырындап жашап, көнүшүп келатабыз, жакшы бар. Насипбек ата, сизди чакырганыбыздын себеби Нурлан сырларын сурайлы дегенбиз. Анан Нурлан үйлөнгөндөн кийин кандай болуп калды? Нурлан үйлөнгөндөн кийин үйгө өз убагында келчү болуп калды. Ошол. Анан өзү чыгармачылыгы менен дагы иштеп жүрөт. Жакшы. Анан үйлөнгөнгө чейин кеч келчү эле же келбей койчу эле? Анда мындай болуп атам да. Насипбек ата, мындай да. Мурда сиздерден коркчу эмес экен да, келбей жүрөрчү экен. Азыр бирөөдөн коркуп атканго деп атам да, ошого эрте келип атабы депчи. Жок, эми анда мен деле түшүнөм да анычы. Бойдо убагы, чыгармачылык убагы. Анан биз буга телефон менен байланышып коюп аман-эсен жүрсө болду дечүбүз. Анан азыр эми үйлөнгөндөн кийин бул өзүнчө бөлөк да бул эми турмуш. Анан кийин убагында өзүндө келип, бул үйлөнгөндө бир эзе менен бизге жакшы болуп отурат. Кечкисин чогуу отуруп көрөбүз, чогуу чай ичебиз дегендей. Ошол жакшы кудайга. Телевизордон көрбөй, жанынан көрүп атабыз дейсизби? Жакшы, баракелде. Анан биздин көрүүчүлөрдөн келген суроолор ушунчалык көп. Ошол суроолорду четинен баштай берели. Биринчи суроо Нурлан мырза сизден башталат экен. Нурлан Инстада деген экен. Инстага дайым эле жубайын тарта берет. Эмне үчүн дейт, Турганбаева кыял дейт. Өзүңүзгө караганда жубайыңызды көбүрөөк тартасызбы жагында? Билбейт экенмин, ошону байкап көрбөп турум, эми карап көрүшүм керек экен Инстаны. Эми анын аялымды тартпан ким тартаман? Бизчи деп коесузбу? Жөн негизи багы келинчегим менен мындай тамашалашып, бардык нерсени чогуу жүрүп, көбүрөөк жүрүп калат экенсиң акыркы күндөрү. Багы той топурларга барганда да чогуу. Анан кийин эми багы балким көбүрөөк чыгарып атканыбыз жаңы үйлөнгөнүбүз болуп аткандыр. Анткени багы бири-бирибизге абдан кызыктуу болуп, багы буга чейин көп сүрөттөр чыгара албай жүрсөң, үйлөнгөндөн кийин багы эркин чыгарып калат экенсиң. Ошондой эле. Жакшы, кийинки суроо Насип байке саламатсызбы дейт. Сизди ата катары сыйлайбыз, үлгүлүү атасыз дейт. Асел дайым жүгүнүп турабы, азырда жүгүнөбү дейт. Кадырова Айпери дейт. Рахмат сурооңорго. Кудайга шүгүр жүгүнүп атат. Эрте менен кызым туруп чай берип атат. Кудайга шүгүр. Рахмат суроосуна. Асел турганга чейин өзүңүздөр бир сыра чай ичесиздер? Жок. Биз туруп алып туруп эки жактуу үйдүн эки жагын карап эме кылгынча туруп калат, Кудайга шүгүр. Келип чай берет. Анан өзүнүн иши менен. Кечинде тамагын жасайт. Кечинде жасайт, кечинде ичебиз. Нурланды күтөбүз. Нурлан келгенден кийин дайыр чай ичебиз, тамак ичебиз дегенде. Мындай дайыр суроо бергим келди да. Асел Нурлан экөөтөн кетип калган күндөрү анда өзүбүз көнүп калган эле. Көнүп калгандай эле. Тиги кызыңыздар да турмушка чыгып кетти. Ооба. Кызыбыз турмушка чыгып кетти. Азыр келинче байбичем экөөбүз, анан неберебиз бар, үчөөбүз. Анан булар экөө кетип калып, үчөөбүз калабыз. Байбичем чай пай берет. Bizde.
Анан мен өзүм суроо кошумчалам келип атат. Сиздер Токтогулда турчусуздар, анан Нурлан үйдүн кичүүсү болгон үчүн сиздерди шаарга келди. Анан айылга кеткиңиздер келип, баягы айылда жүргөн адамдар шаарга келсе айылга качат эмеспи? Ошондой адаттар болуп, же айылды сагынып кандай болгон жокпу? Андай болду. Ал сөз айылда жашагандан келгенден кийин 1-2 жыл сөз айылды сагынып, эми бара-бара көнүп, дагы эле полностью көнүп, мындай эметелекпиз го. Анан эми шаардын азыркы ыгы менен жарашып алабыз, эми ыгы менен азырынча шаарда болуп атабыз. Анан Кудайга шүгүр айылда деле үй турат. Анан булар да бир тарапка жолго салып эметип койсок, анан дагы Кудайдын айтканын көрөбүздөн аракысын. Нурлан үйлөнөм деп сизге ачык айта алдыбы же ортого адам салдыбы дейт. Биринчиден сүйүндүңүз дейт, билебиз дейт. Бирок эң биринчи оюңузга эмне келди дейт? Кутман Манапов дейт. Өзү эле айтып, үйлөнөт элем деп өзү эле айтты. Анан биз макул болдук, өзү эле. Ошол учурду мындай сүрөттөп берсеңиз. Үйдө отургансыз же эшикте? Үйдө отурганбыз. Анан биринчи апасын айтып бер. Киши салды дейсиз. Биринчи апасын айтты. Ушундай кылып үйлөнүп, эме шакек салып, сөйкө салат элем. Анан үйлөнөлү деп. Анан биз деле өзүбүз мунун үйлөнгөнүн күтүп атканбыз, эми үйлөнсө болот эле, убакыт өтүп атат деп. Анан апасы айтты, мен уктум, аягында сүйүндүк, макул болдук. Анан Кудайга шүгүр, ошол менен үйлөнүп калды. Оюңузга эмне келди деп сураган экен биринчи эле. Оюма абдан эле жакшы нерсе келди. Абдан эле Кудайга шүгүр, бул шоу бизнесте жүрөт. Биринчи эле оюң ошол, ушунун тою кандай болор болду экен. Кандай кылып өткөрүп алар болду экенбиз. Деп ушул Кудайга шүгүр, анан кийин ушул ойлор келди. Анан кийин үйгө келгенден кийинкиси ал уже бөлөкчө. Биринчи жолу укканда мындай каяктын кызы экен, кандай кыз экен деп сурадыңыз. Аны биз мурун эле угуп жүргөнбүз. Мурун эле сүйлөшүп жүргөн, билет элек да, экөөнү жүргөн. Болгону убагы келген экен деп түшүндүм. Убагы келди, ошондой. Кийинки суроо Нурлан мырзага келген экен. Асележенин артынан 8 жыл чуркап үйлөнүпсүз. Азыр актап жатабы дейт, спорт менен машык тедиби Асележе дейт үйлөнгөндө баштадыңыз деген экен. Айдарова Уля дейт. 8 жыл чуркап үйлөнүп актадыбы? Ал чуркады белем? Чогуу чуркадыңар белем? Чогуу эле чуркадык окшойт. Эми баягы сүйлөшүп жүрдүк көп жыл. Бирок баягы убакыт сааты келбей жүрдү окшойт. Анткени ал убакта кичине жашыраак кем жүрөк дагы эме экен да. Баягы үйлөнөргө дагы мындай калганда мындай бир чечимге келишип, бул эркек кишилер жакшы билет болуш керек. Мен үйлөнөм деп баягы эмени коюп коюуда бир башкача сезимдерди туйдурат экен. Анан кийин баягы сүйлөшүп жүргөндө ал убакта чындап эле жаш экенбиз. 22 жаштарында баштап сүйлөшкөн экенбиз. Ал убакта үйлөнө турганда коюм жок болчу. Ал убакта атамдар айылда болчу. Анан кийин убакыт өтө берди. Бардыгы өз учуру менен кыялдар орундалып, анан кийин өтө да кеч эмес, өтө да эрте эмес, орто эле моментте үйлөндүм го деп ойлойм. Сиз канча жашыңызда үйлөндүңүз эле? Мен 20 жашымда үйлөндүм. Канча жыл чуркадыңыз эле? Абдан сонун суроо экен. Бизки жыл чуркаганга деле андай убакыт деле болгон жок го дейм. Анан ала качып. Ала качып анда бизде ушундай эле да. Биздин убакта алыс жактан алып эме кылып келе турган болсоң, кой көл алыс, нарын алыс. Тиги коштон алсаң аяк алыс деп эле бизде мында айыл ападан караштырып эле эме кылчубуз. Анан эми биз анда ата энебиздин сөзүн укчубуз. Анан апабыз ушундай предложение кылып, мына өзүбүздүн айылдан, өзүбүздүн эмелерден ушуну аласың деди. Анан экөөбүз бир 1-2 саат сүйлөштүк окшойт. Анан табышып үйлөндүк, Кудайга шүгүр. Бүтүндөй 1-2 саат сүйлөштүңүз. Анан Кудайга шүгүр эми. Жашоо болуп, мына бала чакалар. Сүйлөшкөндөн канча убакыттан кийин үйлөндүңүздөр? Сүйлөшкөндөн кийин кечинде сүйлөшсөк кайра эле 1-2 сааттан үйлөндүк да. Бат экен. Сиз билчү элеңиз ушуну? Айтып берген атам. Атам менен апам отурганда көп ушундай эмелерин айтып күлүп калышат эски. Жакшы, кийинки суроого кезек берели. Насип байке, ассаламу алейкум дейт. Биз Москвадан дейт. Нурлан бала кезинде сизден таяк жеп же уруш
жеген учурун эстей аласызбы? Эстей кетсеңиз дейт, Аниса Москвадан деп жазган экен. Андай кылып мен эсимде деле жок, бебяштык деле кылбаппыр. О дейм да, азыр эч андай эстей албайм. Анан тилдезек тилдегендирбиз, анан кийин мындай уруп сабаган андай жок болгон жок. Андай бебаштык кылган жок го. Эсимде жок андай эч. Урушкан эсиңизде барбы? Эми тилдеп коесуң. Муну менен мындай кылып койдуң, менен тигинтип койдуң деген. Анан кийин андан бөлөк мындай катуу эме болгон жок. Өзү мындай тартиптүү эле өстү. Өзү дагы апасы мугалим болгондон кийин тикиби еще мектепте жакын эле бизге андай кылып жаман жактарын көрсөтүп, мындай эме жагын көргөн жокпуз. Бала кезинде эмнеге чыктуу эле? Ырчылыктан. Бала кезинде ырчылыкка чыктуу болчу бул. Үй жумуштарынан. Үй жумуштарына өзү таза болчу, мындай коро сарайды мал салга чөп салдырып эме кылсаң, аягында таза кармап, чөптү убагында салып, королорду шыпырып тазалап койчу да. Анан кийин мындай бир жумушка жиберип, бир эме кылдыра турган болсоң, сөзсүз ырдап жүрөт эле да. Ырдап, анан кийин ошону байкап, бул ушул ырчы болот окшойт деп койчу элек. Анан Кудайга шүгүр, мынакей ырчы болуп турат. Жакшы, кийинки суроого кезек берели. Кийинки суроо бул Москвадан суроону бердик. Саламатсызбы Нурлан дейт, сизди ушул даражага жеткирген атаңыз деген экен. Дайым концерттерде апаңызга ийилесиз, ушул эфирде атаңызга ыраазычылык айтыңыз челдин алдында деген экен. Ули 02 21 94 дейт. Эми атам ар дайым эле ыраазычылыгымды айтып жүрөм. Ушул таянар тобум, ушу ата энемде. Мен биринчи чыгармачылыгымды колдогон бул атам. Мен ошо көп көрбөсө керек, бирок мен ар дайым интервьюларымда айтып жүрөм. Мен ушул музыкалык окуу жайга алып келип, өзү атам кошулуп, бир жума бул жакта туугандардын үйүндө окуу жайга өткөрүшүн ошончолук переживать этип койчу атам. Анан кийин биринчи ушу аккордеон алып бергенде атам, ушу аккордеонду комузду да үйрөткөн атам, ушу көп жагынан эле атам. Албетте ыраазычылыгымды айтам, ушу чыгармачылыкка аралашып, ушул ийгиликтериме жетип аткан бул сөз түрдө мен ата экем. Жакшы. Аккордеон деп калды, сизге суроо бергим келип атат. Аккордеон алып берген учурлар мындан бир канча жыл мурун болсо керек, бир 10 жылдан ашып деле калса керек. Ошол учурда биз билгенден бир кыйынчылык учур, жокчулук учур болчу. Эмне кылып алып бердиңиз эле ошол аккордеонду? Кайсы акчадан алып бердиңиз эле? Эми ал өзү анда огород кылат элек, мал кармайт элек биз айылда болгондон кийинчи. Анан кийин ушул бизде көбүнчө семечка ушундайларды айдайт элек. Ошолорду айдап сатып, эме кылып, өндүрүп. Анан ошондо алып бердик ошо акчасын. Сатып түшкөн акча кетти. Эми үчүн дегенде бул өзү дагы жардамдашып иштечи да, өзү дагы заинтересован болот эле да ошо. Доля бар экен да. Жакшы. 3 ай иштесин. Балдарыңыздын кимиси сизди көбүрөөк тарткан дейт, кимисине жакынсыз дейт. Ачык айта кетиңизчи сураныч дейт. Же Нурлан байке шаарга жанын алып келсе эле Нурлан байкеге жакын болуп калдыңызбы дейт. Нурбековна 24 дейт. Негизи ушундай чачалак болуп калышат. Анткени биз 5 бир тууганбыз. Негизи азыр үйдө атам, апам менин үйүмдө болгондуктан келип, улуу эжемдер, байкемдер алар чачалап калат да. Анан биз алар деле эме кылгыбыз келет. Анткени атамдар баягы кичинекей кезинен ушу менин үйүмдө ушул балам багат, ушулкуна жашайбыз деп эме кылчу да. Азыр мындай болуп атат да, азыр мен айтсын дегенсиз Нурлан жооп берип атат да, суроо сизге келди. Жок, андай эмес. Ал туура эле. Балдар үчүн баары эле жакшы көрүнөт. Ал деле туура. Бирок арасынан дагы мындай эметкендер болот. Эми үчүн дегенде меники биздики өзү 5 бала кыз да, 3 кыз, 2 эркек. Анан кийин бул менен кичүү кызым аралыгы 8 жылда. Анан кийин баягы кичүүсү болгондон кийин аягында эрке болуп, биздин койнубузга жатып, эме болгондон кийин дукубу ушундай жакын да, мындай өтө эле да. Анан кийин будан кийин 8 жылдан кийин кыздуу болдук. Анан ошондо бул эркелигин токтотту да, ошого чейин эрке болгон да. Анан кийин эми мында адам өзү деле баягы кыргыздарда мындай жазылбаган закону бар го. Өзү кичүү уулу карайт ата энесин дегенчи. Анан биздин ойдо деле ошол болчу да, баягы кичинекей текти айылда үйгө ушул ээ болуп ушул калат да. Анан кийин өзү ырчы болуп чыгармачылык менен шаарга келип анан эметпей калгандан кийин
тиги балабызыкына барсак деле болмок. Но бирок баа адам өзүң мындай тилек кылып эме кылган ошого караша жакыныраак көрүнүп калат экен да. Анан эми Кудайга шүгүр алып келди, мына колунда болуп атабыз, келин чайын ичип атабыз. Жакшы эле Кудайга шүгүр. Жакшы, баракелде. Кийинки суроо ыңгайсызыраак сурообу же кандай суроо билбейм. Нурлан мырза сизге келген экен. Нурлан байке, сиздин тишиңиз мурунку эле жакшы болчу дейт. Канча сомго жана канча убакытта оңдоттуңуз дейт. Үнгө терс таасири тийген жокпу дейт. Мунара дейт, Якутиядан жазган экен. Якутияга бизден да чоң салам. Эми багы кандай десем? Мындай жүрсө оңдот дейсиң, оңдотсо мындай дейсиң, эмне кылайын дейсиң? Орто жолдо деп па. Эми бул нерсе дагы өзүнүн немесин. Терс таасир берген жок? Жок. Бул боюнча биздин стоматолог ушу Рустам. Ошол Рустам бардык биздин шоу бизнес ырчылардын тиштерин оңдоп чыкты, жасап чыкты. Баары күлүп калды дейсиз. Ыраазычылык билгизем. Жакшы экен, наоборот жактым. Анан канча убакытта жана ошондой эле канча сом болду деген экен. 1 жылдай брекет кийгизди. Анткени багы ал убакта мурун стоматология деген айылдарда аз окшойт да. Кичинекей кезибизде багы көп конфет эмелер жеп убагында тиштер каралбай, ошо тура эмес өзүп калган окшойт деп ойлойм азырчы. Анан кийин ошо Рустамга келсек, ушундай брекет кийгизиш керек деп, 1 жылдай жүрдүк. Рустам ыраазычылыгыбыз билдиребиз. Бирок канча сом деген кандай айтсак, бир кыл куйрук болобу? Ушундай сүйлөшпөйлү. Иши Рустамга ыраазычылыгыбызды билгизебиз бардык. Жашасын Рустам. Жашасын Рустам. Жакшы, баракелде. Кийинки суроо мага өтө жакты. Насип байке дейт. Макалдан тиешелүү жерин тандап алсаңыз дейт. Нурлан кандай уул дейт. Атага тең уул, атадан артык уул, атадан кем уул дейт. ИБА 7789 деген замандаш. Кандай деп кайталап коюңуз, түшүнбөйм. Макалдан өзүңүзгө тиешелүү жерин тандап алсаңыз дейт. Нурлан кандай уул дейт. Атага тең уул, атадан артык уул, атадан кем уул дейт. Суроо сизге келиптир. Мага келип тур да. Атадан артык уул деп эмете берейинчи. Артык бара берсин. Артык тура эле сиздин оюңузча? Мен оюмча атам айткандай деп. Негизи мындай деп айткан экен да, мен жакында эле бир окуя угуп калдым да, бул суроодон ошол нерсени эстеп кеттим. Атасы 5 баланы тарбиялайт экен. 5 баланы тең тарбиялап, 5 жерге окутуп, жайлатып, бирок атасынын колунда жок болот экен. Анан биринчи баласы ошо улуу баласы да. Улуу баласы миллиардер болуп чыгат экен, миллиардер болуп чыгып, анан ошол жерден атасы айткан экен да. Атасы айтыптыр да, мен балам менден артык уул десе, анан ошол жерден бир аксакал киши келип айтат экен. Жок, сен балаң артык уул эмес. Сен балаң качан сен 5 баланы тарбиялап өстүрүң, качан 6 баланы тарбиялап, ошондой деңгээлге жеткирет, ошондо артык уул. Демек сиз дагы Нурлан Насип чыгарышыңыз керек кийинчи. Ошондо артык болот кошуңуз керек, мен оюмча. Сиздерге экөөңүздөргө тең берилет. Биринчи Насип ата сизден баштайлы. 2 варианттар берилет, ошол варианттын бир вариантын тандап ала бересиз. Биринчи вариант жаз же күз, жаккан тандайсыз. Күз. Шаар же айыл? Шаар же айыл? Шаар же айыл? Айыл. Айыл дейт. Айыл мага үй салыш керек. Алма же алмурут? Алма эле көнүп калган. Той же тоо? Кандай? Той же тоо? Тоо? Той тандайсызбы же тоон тандайсызбы? Тоо эле го, тоого таза абада. Тынчыраагы. Самын же атыр? Самын. Лампочка же чырак? Конечно, лампочка. Кой эти же уй эти? Уй эти. Жакшы. Нурлан мырза, кийинки суроолор сизге. Джип же Сефира? Джип. Бирок Сефира жакшы көрөм, биринчи алгачкы машинам. Малика же Кундуз? Экөөнүн кандай тиешеси бар мага? Жөн гана. Бир вариантынан да окуңуз. Эми азыр баягым бар эми алар.
Коркпой эле айтып берсеңиз. Жок, коркпой эле, просто аны тандаганда кандай? Жок. Чыгармачылыгын айтып атам. Чыгармачылыгы Бирден тандаш керек. Экотен эле бирдей. Атаңыз бирден тандады. Сиз дагы бирден. Бирөөсүн айтсам, бирөөсү. Сиз жооп берип коюңузчу, Малика же Кундуз. Экотен эле деп атат. Жакшы. Концерт же той? Концерт. Аял же кыз? Аялым. Сом же доллар? Сом биздики, сом. Уйку же акча? Кандай айтам, экотен жашоодо керектүү нерселер экен да. Уктабасаң ден соолугуң өлөт. Акчаң болбосо уйку да болбойт. Уйкуга дейм. Уйку. Жоолукчан же жоолугу жок? Жоолукчан. Жакшы, баракелде. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Жакшы суроолорго жооп бердиңиздер. Эми сизден бир жагымдуу чыгарма болсун. Нурлан мырза менен эфирдин башында сүйлөштүк. Нурлан мырзанын ырдаганын көрүп жүрөбүз дегендей, буга чейин ырдап жүргөн. Ал эми ошо Нурлан мырзанын таланттуулугу ушул сизден калган деп түшүнүп атабыз. Келиңиздер, бизде бир тыныгы бар. Тыныгыдан кийин аккордеон менен бир жагымдуу чыгарма ырдап бермекчи. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүнү алдын көздөй улантабыз. Жогоруда сөз бердик, Насипбек ата ырдап бере турган болду дегендей. Анан бир өзгөчөлүк болуш керек болуп атат. Сиз кимдин чыгармачылыгын өтө алайсыз? Мен Асан Калы Керимбай агайыбыздын, анан Рыспак Абдыкадыр. Нурлан Насиптинчи? Мунукунда калайбыз, баалайбыз аманан. Мунукунда баалайбыз. Мен да Нурлан Насиптикин өтө баалайм да, ошо Нурлан Насиптин ырынан бир ырдап бербейсизби? Мен бурунку эле Асан Калы Керимбай агайыбыздын ырынан. Нурлан ырынан да бир куплет бирок, өзгөчөлүк болсун деп атабыз. Укпайт деле Нурлан деп коюсузбу? Жок, угабыз. Жок, атамдардын эми Жок, минтип койбойсузбу? Нурлан Насиптин торгоюм деген ырынан ырдап берейин деп. Тамаша. Келиңиз анда, сизди кыйнабайлы. Тамаша. Майли. Асан Калы Керимбаевдин кайсы чыгармасы? Көгүчкөн деген. Көгүчкөн, кээ бир жерден кошулуп коюп турасыз. Кайдан элиң, кайдасың, көгүчкөнүм, түштө көрүп өзүңдү көрүшмөдүм, көлдө сүзүп жүргөн бир ак болуп, көп издедим өзгөчө, көп издедим, көлдө сүзүп жүргөн бир ак болуп, көп издедим өзгөчө, көп издедим. Каркыралар кайдадыр шашып бара, кыр-кар тарткан тоолорду ашып бара, ошолордун тобунда өзүң болбоп, сагынычым жүрөктөн ташып бара, ошолордун тобунда өзүң болбоп, сагынычым жүрөктөн ташып бара, сагынычым жүрөктөн ташып бара. Баракелди. Сизде Нурландан ашкан талант бар экен, үн бар экен. Багы Нурландын ушул таланттуу болушунун бирден бир себепкери сиз. Эмне үчүн убагында ырдап чыккан эмессиз?
Убагында мен кызыкпап туруп биз баягы отурушунда эмелерден ырдап коюп, анан өзүм кесибим бөлөк болуп калып ошол жумуш менен аракет кылып калдым. Кесибиңиз жөнүндө айта кетсеңиз, көрүүчүлөргө кызык. Өзүм кесибим боюнча өзүм 80-жылы Фрунзе политехникалык институтунун инженер механикалык факультетин бүткөм. Өзүм кесибим инженер-механик. Ушул кесипте эмгектенип, анан пенсияга чыктым. Мен эфирге болгон убактым аягына келип жетти. Үйдөгүлөргө салам айта барыңыздар. Эле мен сиздер менен коштошом, жалпы көрүүчүлөр сиздер менен коштошом дегендей эфир эстафетасынын кесиптешим Чала Спорт Тик-даң-даң Эмиль Эсеналиевге өткөрүп берем. Биз менен бирге болуңуздар. Кайрадан ассаламу алейкум. Кечки Бишкек, экинчи алып баруучу мен Эмиль Эсеналиев. Мен бул жакта кызматым сиздер менен бир оюн зоок кылабыз. Аячта даярбызбы? Даярдайбыз. Мөкө даярсың? Аракет кылабыз. Анда мындай кылалы. Оюндун шарты биринчи.
Бул экранда сиздерге бир адамдын сүрөтүн коюп беребиз. Бирок ал сүрөттө бир гана эмес, 2 адамды кошконбуз да. Биринчи аяштамды көрөлү. Сиз кимдер экенин табышыңыз керек. 2 адамды бир сүрөткө коштук да. Сиз таап көрүңүз. Анан таба албай калсаңыз, сиздин балаңыз жардамга чыгат. Кеттик. Мына. О. Так. Аяштамдай жылуу учуруп атабы? Жылуу учуруп турат. Бир көчөдөн көргөндөй болуп атасызбы? Нурлан тапты окшойт ушу примерно, Азыр эле жана жаштар болуп чыгып кеттиби? Сиз мындай примерно барбы сизде? Бир кичине бир жакындатып могул деп ойлоп атам. атын билбей атат. Атын билбей атпаймын жана Канат Бегалиев. Канат Бегалиев, бирок астын ким деп ойлойсуз? Нурлан, жардам беребиз. Мен оюмча бул Хабиб Нурмагомедов болуш керек, а? Хабиб менен Канат Бегалиев, кана бизге жардам бериңиздер. Эң туура. Канат Бегалиев жана Нурмагомедов экен. Экөө чөмтө окшош экен. Экөө? Сакал койсо окшош. Кулактар окшош экен. Ана сүрлөр окшош экен, мындай кечке тиктеп отурсаң мындай. Экөө бир адамдай сезилет экен да мындай. Анда эмесе кийинки сүрөткө кезек берели, бирок кийинки сүрөттө 3 адамды камтыганбыз. Бул жакта 3 адамды камтыганбыз. Кайрат кыргызбы? Бирок Кайрат кыргыз, ооба. Өйдө жагы Кайрат кыргыз экен, а? Ортосу ким жана асты ким? Каштан өйдө Кайрат кыргыз экен, а? Көз чагыч? Көзү да башка болуп атат. Көз сен эмеспи? Көзү? Өзүң эмес, өзүңсүң го, Көзүмбү? Жок, бул өзү мага окшош экен баары. Бирок көзү точно меники эмес да. Так. Кайрат кыргыз экен, көз чагы. Көз чагы ким болду экен, а? Абыз окшош эмеспи? Абыз Акимов. Так. Мейли. Ооздарын эң ылдыйын табалы. Беттен ылдыйкы бөлүгү. Мурундан ылдый. Оозу, эги, кимге окшош. Так. Негизи ооздор жакшы карабайт элем да. Биз бул Кыргызстандын эмелебиз, а? Ана Кытайдан алып келмек. Жок, ылдый жактагыларын айтам да, мисалы. Ылдый жакта? Ылдый жакта дегени кандай? Ылдый күй дегенде айтты. Ылдый Ылдыйкы бөлүгүн айтып. Ылдый. Чынын айтсам, мен деле билбейм. Мен деле ошо Кайрат кыргызды таптым. Анан бияктан жардам сурайлы, э? Бизге чыгарып берип коюңуздар. Майк Тайсон эмес, ами. Үч легендарлуу биз. Жылдыздарыбыз экен. 3 жин деген да. Бул Гүлзат Мамытбек, Биштелер. Кайрат кыргыз жана Чыпалак Батыр үчөө тең чындыгында өзлөрүнүн таланты бар, өзгөчөлүктөрү бар. Ийгилик каалайлы дагы. Анда эмесе кийинки биздин оюнга өтөлү. Биздин кийинки оюнубуз азыр мындай кылабыз. Нурлан, көздү жумабыз. Көздү жумасын. Бул жакта атайын бизде көзгө жума турчу, мындайча айтканда, көз байлообуз бар. Ооба, лентабыз. Анан кийин алдыңа бир жандык коебуз, же болбосо жансыз коебуз, билбейм, мен аны айта албайм. Бирөөнү алдагы көзүңө тага бер, Нурлан. Кайсыны буна? Анан кийин соткаңды кичине арыраак чылдырып койсоң болот. Анан мен сен табышың керек. Так, буну мындай кылып туруп, Ана. Бирок акырын карап иймей жок, э? Тиштейт. Тиштейт. Ол кетти. Жылан план эмеспи чыгым? Өлбөйсүң да точно. Акырын карап берсең болот. Жердеби? Чаппа да, главное, чапсаң капас дейт. Алдыңда турат, алдыңда. Нукай, кичине колуңду арыраак кыл, солгороок. Жакта. Кандай? Акырын кичине кармап көрчү, эмне деп ойлойсуң? Пахта. Иә. Пахта эмеспи?
Пахта? Пахта да басмак беле. Баса турган жаңылык ба? Иә. Анда куйрук кармап атамбы. Эй, Так. эмне деп ойлойсуң? Бир варианттарын айтып көрчү. Бул тирүү? Иә. Өлгө окшойт, а? Тирилтип көрчү бир. Так. Чычканбы? Иә. Мышыктын куйругу эмеспи? Мышык куйругун кесип келмек белем сага. Так. Тиштебей тишил, а? Эй, дейсиң го. Мушташып кетчү дейсиң го сен. Варианттар барбы? Денең эме болуп кеткен, бир кызык болуп кеткен. Бир кызыктай? Мындай. Главный эки кызык болбош керек. Бир кызык болуш экен, биз эки кызык жаман да. Башка жок, а? Башка? Ал эмне досум менен келмек беле сага, бирөөнү арага кармадым. Бул. Так. Бул жөн гана оюнчук болчу экен. Көзгө жерсең болот. Ач жерден. Вай. Эми Аяшта, эми сизди көрөлү. Коркпоңуз. Айтып. Нурланга просто мындай жандууну берейин десем, Нурлан өтө коркобу дедим да. Анан жандуусу сизге эмет, мен баары сиз кичине коркпойсузбу дедим. Көзүңүздү тутаңыз, анан Эй, Сте. Я. Сте. Көрүнгөн жок. Аяшта. Көрүнгөн жок, мындай акырын. Акырын тип көрсөңүз болот. Самсау пираж. Самса. Эмне сыяктуу сезилип атат Аяшта? Что-то камырдай. Азамат көзүңүздү тартсаңыз болот. Камыр тур. Камыр, эң туура. Эми мындай кылалы. Атабыз тапты. Эми сен таба албай алдың. Азыр сен мыякта эки кагазды. Сен деле таппайт болчуңун дейм. Жо, досум таппадым мен. Табат элек. Өзү эмне өзү аз деле таппайт болмок. Табат болчумун, бирок эмне экенин билбейм мен делечи. Ошода мындай, билбейсиң го эмне жаныбар. Эми Нурлан мындай кылалы. Азыр алдыңда эки кагаз турат. Эки кагазды сурдагы бирөөсүн. Калган бирөөсүн алдыдан ошол жактагы табышмакты, ошол жактагы тапшырманы бизге аткарып бересиң. Так, чекеден ал берейин, эме? Чекеден 10 отургандай айттың го. Экзаменде агайга келип, жалдырап жаткан студентти туурап бериңиз. Мынакей, агай турат. Атам мененби? Атам менен өмүр андай сатира ойноп көргөн. Көрөбүз да. Бул жактача биздин телеберүүбүздүн кызыгы ушунда, мындай кылып көрбөгөн нерсени кылыш керек да. Бизге кылып жүргөн нерсең керек жок, кылбай жүргөн нерсең керек. Агай, Аяштам агай. А сен тапшырма кандай болду? Экзаменде эмне дейт? Тапшыра албай аткан. Жалдырап жаткан студент турап бериңиз. Агай дейм бе атамда? Агай ата дебир. Агай ата де. Болот да, кээ бирөөнүн ата-энеси сабак берип калат го. Ушундайлар болот го. Негедир мындай сабакка көп келбейт, бирок 5 чыгып кала берет го, ошол сыяктуусуң да. Так, эмне жөнүндө? Аяшта, сиз болсо мындай баары балам окушун деп мындай. Жок, болбойт. Давай, бол. Давай, тапшыр деп атасыз да. Агай кечирип коесуз. Кече тойлор болуп сабакка даярданып албай калдык элек, мындай коюп бере бербейсизби бага? Балаңызбын го. Кече эле мамаман 200 сом алган мен кистеп койду. Эсче бягын сүйлөшөбүз. Эми азаматсыздар эң сонун. Эми экинчи тапшырмабыз бар бекен да булар? Экинчи тапшырмабыз бар. Дальше окуй албай койдуңбу? Ооба. Агайга окутайын деп. Чыңгыз Айтматов кайсы жылы жарык дүйнөгө келген дейт. Чыңгыз Айтматов кайсы жылы жарык дүйнөгө келген Аяшта? 90 жылда болот. 1930.
Сен 90 деп айтса ошону кайра эсеп минус айта албай атасың. Досум ошо минус. Мындай эсептейчи мейли, мындай элестетсең, тойго сени 2018 долларга чакырып атат да сени. А сен аны 90го алып көрсөң, долларда эсептеп көрсөң ошондой чыгат окшойт да ска. 1938 жылы. 28. Меникиле математика берес эме. Жакшы эле. Аяшта келип бергениңиздерге чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Рахмат. Сизди жакшы көрөбүз. Досум сага ийгилик. Рахмат. Сиздерге үй бүлөлүк бакыт. Чоң рахмат. Кечки Бишкек биз менен болуңуздар. Силерге да чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик.